Сиз Майжа Акчолтой балдар бакчасы ыр бийлери менен чектелбестен алар жомокто даярдашыптыр. Оба, жомокто даярдашыптыр. Балдар, силердин көңүлүңөрдө кызыктуу жомокко бөлөбүз. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык кааладым. Саламатсыңар балдарым. Балдар, бүгүн биз силер менен Жомарт Бөкөнбаевдин Чептен эрдин күчүбек деген чыгармасы менен таанышабыз. Алгач, чеп менен таанышып алсак балдар. Чеп деген бул душмандардан коргоочу дубал экен. Чеп топурактан, таштан жасалат экен. Энди Чептен эрдин күчүбек деген чыгармага көңүл буруп угуп турсак балдар. Байыркы бир өткөн заманда бийик жашаган эл болуптур. Ал элге ар жылы ар тараптан душмандар кол салып, мал мүлкүн тонуп кетчү экен. Буга наразы болгон айыл эли бир күн баары чогулушуп кеңешишет. Качанга чейин биз душмандарга Мал мүлктөрүбүздү алдырышыбыз керек, андан көрө чеп курушубуз керекпиз деп бардыгы чогулушуп чеп курушат. Бирок курган чептери кулай берет. Курган чептери кулай берет. Кайрадан дагы кеңешеттер. Биздин чебиз эмне себептен кулай баштады, жаан-чачынга туруштук бербей жатат дегенде 90го кирген карыя пайда болот. Бул чебиңердин астына бир кишини кошо көмгүлө. Мына ошондо силер курган чеп бекем жана туруктуу болот деп көздөн кайын болот. Ошондо элдер чогулуп, эч кимиси жаныны бергиси келбей, макулдугун бербей коюшту. Ошентип эл арасынан кичинекей 13 жаштагы бала чуркап чыгып, Мени көмгүлө! 13 жашардагы бала чуркап чыгып, чептин астына келип калат. Муну уккан энеси жан талбастап чуркап келип, "Каалайын улум, эмне кылып жатасың? Мен сенсиз күнүм кантип мен жашаймын? Жок балам, тур" деп энеси жалбаратууна ал айтканынан көнбөйт. Мен эл үчүн төрөлдүм, мен эл үчүн жаралдым апаке. Ансыз ак сүтүңдү актай албай калам. Мен чептин астында турушум керек апаке. "Каалайын улум" деп эне ыйлап баласын көндүрө албай артка кайтат. Ошентип бала чептин астына барып, мени көм. Элдер көмө башташат. Ошондо элдин арасынан дагы баягы карыя пайда болуп, "Токтоткула, көмбөгүлө. Мына ушундай эр жүрөк, баатыр, тайманбас уулуңар, акылман, улукман энеңер турганда силерге эч бир душман тең келе албайт. Бул чептин кереги жок силерге. Андан көрө силер ушундай эр жүрөк, тайманбаган баатыр уулуңдарды тарбиялагыла. Мындан ары элиңерде тынччылык, бейкучулук орносун" деп көздөн кайын болот. Тура кой Алмамбет. Сен эр жүрөк, баатыр турбайсыңбы деп баягы элдер Алмамбетти көмүп жаткан жеринен ала чыкты. Ошентип Алмамбет эр жүрөк, баатыр бала айланды. Энеси муну уккан энеси кубанып, "Каалайын улум, каралдым. Мен берген ак сүтүмө ыраазымын. Сендей уулду тарбиялаганыма ыраазымын" деп көзүнө жаш алды энеси. Сиз ушунчалык мени тарбиялаганыңызга, чоңойтконуңузга рахмат апаке. Силер дагы чоңойгондо эр жүрөк, Алмамбеттей баатыр боло аласыңарбы балдар? Ооба. Алмамбет кандай бала экен? Баатыр, эр жүрөк бекен?
Чеп деген эмне экен балдар? Дубал экен, душмандарды коргоочу дубал. Чептин кереги бар бекен бизге? Жок, а? Бизге Алмамбеттердей баатыр, эр жүрөк балдар болсо, бизди коргоо берет экен, а? Ал эми силерде ошого жарашыктуу ырларды билесиңер балдар? Кана кол көтөрүп коёкчу. Чоңойсом болум милиция, тайтыкты болсак дайым, жеримде өз оптуштугу өлүп актаймын. Кызыктуу жомоктон кийин көңүлүңөрдү үйрөнөбүз рубрикасына барабыз. Анткени бул рубрикадан силер көп нерсени жасаганды үйрөнсөңөр болот.